Жана эртең менен бир жакка сат деген Айсулуу Алыбаева 4 баласы бар. Үй кожойкеси мамлекет тарабынан берилген 100 000 сомго уй алып, учурда анын сүтүн сатып киреше табат. Каарманыбыздын айтымында канчалык каражат чогултуп уй алууга аракет кылганы менен малдын баасы кымбат болуп ала албай келген. Соц контракт берилет дегенди угуп документ топтоп аракет көргөн. Эми көптөн берки тилеги орундалды. 3 эркек, 1 кызым бар. Анан пособияны где-то бир көөл болуп калды алганыма. Соцконтракт болот дегенмен ошуга жазылдык. Болобу болбойбу деп, бирок болуп калды буюрса. Анан ушундай бир уй алабыз деп чечип, анан ушу уйду алдык. Аны алгандан кийин эле 1-2 күндөн кийин туп берди. Эми ушинтип сүтүн саап, андан кийин эми өткөзө баштадык сүтүбүздү. Анан сүт көтөрүлө баштады. Буюрса 25 сом тегереги болуп калды. Негизи район боюнча 911 үй бүлө мамлекеттен жөлөк пул алып келсе, социалдык жашоо шартын жакшыртуу максатында 50 үй бүлө 100 000 сомдон каражат алып, айрымдары ишкерчилик кылса 29 үй бүлө мал алышкан. Бактыгүл Бейшенова 5 баланын апасы, балдарына ай сайын 6 000 сом жөлөк пул алып келген. Бирок берилген каражат жетпегендиктен социалдык контракттын негизинде мамлекеттен 100 000 сом алып уй алды. Учурда сүттөрүн тартып, каймак, сүзмө жана айран сатып кошумча киреше табууда. Ошо мамлекет берген 100 000ди алып, базарга уй алдык. Уйду ошо сүтүн саап, анан тартып, мынтип каймак кылып, каймак сүттөрдү, каймагымды кардарларым аябай көп болуп атат. Кардарларга берем, кошуналарым алып кетип атат, тааныштарым алып кетип атат. Анан адан арткан магазинге өткөзөм, балдарыма берем. Сүтүн бышырып, айран куютам. Айранын кайра ичкенден тышкары сүзмө кылып атабыз. Сүзмөгө дагы аябай клиенттер көп, кардарларым аябай көп болуп атат ушул азыркы учурда. Сүттө өткөнчө бизге ошо сүт тартып, каймак кылып, сармай кылып саткан аябай выгодно экен. Негизи Бакаят айылында 145 үй бүлө мамлекеттен жөлөк пул алат. Алардын ичинен 7 үй бүлө социалдык абалын жакшыртуу үчүн 100 000 сомдон каражат алышкан. Булардын жетүүсүн тандаганы ушул бул эмени мындан ары иштетип кетүүгө шыктуу, ошого мындай эме болгон жөндөмү бар адамдарды тандап алдык. Бул эми булар алгандан кийин булардын соц пособиясы немеси жөлөк пулу токтойт. Токтоп булар өздөрүнчө наркотик иш алып кетиш керек да. Бул жакынчылыктан өздөрүнө чыгарууга жардам болуп атат да. Анын бир үй бүлө кой алышты. 20 000ден 5 баш кой алышты. Бир үй бүлөбүз швейный цехти иштетем деп алып 4 машинка алды. 25 000ден 100 000 сомго. Айта кетсек, мамлекеттен 100 000 сомдон алган жарандар 3 айдагы жөлөк пул алып, андан кийин жөлөк пул берүү токтотулат. Андыктан социалдык контракттын негизинде алган каражаттарын киреше табуу үчүн иштетүү зарыл. Бизде район боюнча жалпы ушу 911 үй бүлө жөлөк пул алышат. 911 үй бүлөнүн ичинен ушу 50 үй бүлө ушу соцконтракт долбооруна катышып, 50 үй бүлөнүн ичинен ушу жалпы бизде 29 уй алышты. 11 үй бүлөбүз швейный оборудование алышты. Мынакей уже иштерин буюрса башташты. Бул үй бүлөлөрдү ай сайын ушу отчетторун алып, 3 жыл мониторинг жасайбыз, коштойбуз бул үй бүлөлөрдү. Маалымат катары айта кетсек, учурда райондогу жөлөк пул алган жарандардын жашоо шартын жакшыртуу үчүн атайын мониторинг жүргүзүп, 50 үй бүлө тандалган. Эми булар 3 жыл бою социалдык кызматкерлердин көзөмөлүндө иш жүргүзөт. Ал эми жалпы республика боюнча 2800 үй бүлөнүн ар бирине мамлекет тарабынан 100 000 сомдон каражат берилген. Бегайым Асымбаева, Кайнар Ормонов, Бакаят району.